Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. فمن وجد خيرا فليحمد الله. Kim özüңө мындай карасаң, жүрөгүңдө иман болсо, ата-энеге сый-урмат болсо, жүрөгүңдө Куран болсо, жүрөгүңдө салим, таза болгон бир акыйдаң болсо, фалияхмадилла, алхамдулилла деген. Алхамдулилла. Ушул жерге бизди чогулткан Аллах келтирбесе келебедик. Аллах намаз окутпаса окуй белек. Аллах сүйлөтпесе сүйлөй белек. Аллах угузбаса уга белек. Аллах алхамдулилла. Эгер мындай өзүңө көңүл буруп карасаң, намазыңда бекем экенсиң, ата-энеңди сыйлайт экенсиң, иман менен жашайт экенсиң, күнөөдөн алыс экенсиң, алхамдулилла деген. Ва ман важада гайра залик. Өзүңө бир отчет берип карасаң, намазың жок, орозоң жок, кылмышта, бузукулуктасың, фала ялуманна илла нафса. Эч бирөөгө сен жемелебе бирөөнү, өзүңдү өзүң жаманда. Бирөөгө бир претензия койбо деген сөз. Сенин кесепетиңден сен атпет фала ялуманна илла нафса. Эгер денеңде, сенин жашооңдо кемчилик болсо, ал сенден ал. Ислам шайхтардан бирөө сөз, инна фид дунья жанна. Биз жашап жаткан дүйнөдө бир бейиш бар экен. Мен лем yadkhulha lem yadkhul cennetil ahire. Бул дүйнөдөгү бейишке кирбеген адам ахиреттин бейишине кире албайт дейт. Бул дүйнөдө бир бейиш бар экен. Бул дүйнөдөгү бейишке кире албаган адам ахиреттин бейишине кирүүсү мүмкүн эмес дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул дүйнөдөгү бейиш кайсы? Бүгүн кафеде отуруп алып тамек тарткандык эмес. Же болбосам барып алып бир жерде кино көрүп башка кылуу эмес. Бир ислам уламалары айтат, эгер түнкү тахажжуд намазынын лаззатын, Аллах менен болгон байланыштын, ибадаттын таттуулугун кандай жыргал экендигин Кудайга шүгүр байлар, бийлиги барлар билбейт дейт. Эгер алар билсе, ушунда биз менен талашмак дейт. Бул дүйнөнүн жаннаты эмне экен? Мына ушул Аллах Тааланын үйүнө келип. Урматтуу мусулман бир тууган, сен өзүңө суроо берчи. Үйүңө каалаган адамды конокко чакырасыңбы? Кимди чакырасың? Өзүң жакшы көргөн адамды үйүңө чакырасың. Бул кимдин үйү? Аллах Тааланын үйү. Аллах өзүнүн үйүгө туш келгенди чакыра бербейт. Ар кимге насип кылбайт. Бул дүйнөдөгү бейишке кире албаган акыреттеги бейишке кире албайт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, жума намаздан чыкканда бир намазды жамаат менен окуган кандай жыргап чыгып кетесиң, аны башкалар сезе албайт, аны сендеги бар нерсени.